Урматтуу кыргызстандыктар, КТРдеги дебаттан качпай келип, биз дагы бетме-бет суроо берип, сурообузга жооп алып, анын суроолору болсо биз да жооп бергенге даяр элек. Аргастан бүгүнкүдөй болуп, сиздердин астыңарда ушундай бир дебат уюштурганга туура келди. Мына Кумтөрдө 20 жылдан бери ошо нарын суусуна цианид агып кирип, мына нарын суусу аркылуу өтүп атат. Ошо 20 жылдан бери биздин элибиз ошол уу сууну ичип атат. Ушул Жеңиш Молдокматов иниме айтат элем ошону. Талкан сугунуп отурдуңбу 20 жылдан бери карай? Жаш, жаңыдан саясатка аралашып келаткан Жеңиш Молдокматов инибиздин дарегине Кумтөр боюнча унчукпай отурдуң 20 жылдан бери. Оозуңа талкан толтуруп алдыңбы деп айттыңар. Мен айтып кетет элем, Жеңиш ал жаш саясаты, жаңыдан саясатка аралашып атат, чоң саясатка. Бакиевдин учурунда Бакиев Кыргыздын кыраан жигиттерин өлтүрүп, Медет Садыркулов, Павлюк, Ратбек Санатбаев, Үсөн Кудайбергенов, Баяман Эркинбаевдарды өлтүрүп атканда, Түндүк Электраны, Чыгыш Электраны, Чакан гэстерди болбогон акчага сатып аткан учурда оозуңа талкан толтуруп алдың беле? Эстетип кетейин. Коррупцияга каршы агенттигинин комиссары эмес белең? Анан ошол жигит айтат, кандидат. Мен дейт, Кумтөрдү дейт 100% мамлекетке иштеткенге менин күчүм жетет дейт. Ой, досум, 2012-жылы мен Кумтөрдү алып чыгып чырылдап мамлекетке алып коелу, мына жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип атат дегенде каршы бердиң эле го. Садыр мырза, элге Кумтөрдү улутташтырам деп тагылдың эле. Бирок бийликке келер замат Кумтөрдүн маселесин унутуп, Кумтөрдү алтын түгөндү. Кумтөрдү кайра көтөрбөй эле коюш керек деп айтып чыктың. Бул жалган, анткени Кумтөрдө дагы 300-төн 500 тоннага чейин алтын бар. Элдер Кумтөрдү кайра унутуп калды деп сындап баштаса, кайра баягыңды баштап Кумтөр темасын кайтып келебиз деп атасың. Кантип кайтып келесиң? Бакиев учурунда Кумтөрдүн маселесин козгобой турган келишимге кол койгондо сага окшогон, ошол убакта коррупцияны тезгей турган адам унчукпай ошого макул боло турган. Мен айтып атасың, 100% мамлекетке, элге кайтарып алам деп атат. Ал да жалган, мен эч убакта 100% мамлекетке кайтарам деп айткан эмесмин. Кумтөрдү элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына иштей тургандай кылам деп айткан. Жетим тоо боюнча айтып атат. Жетим тоону эртең эле барып ача коелу деп аткан эч ким жок. Мен жөн гана өзүмдүн пикиримди, оюмду айттым. Мына жетим тоо менен дагы иштетип, аны завод салып ошол жерге сырьёсун сатсак да кутулса, сырткы карыздардан кутулат экенбиз деген оюмду айттым. Эгер эл, көпчүлүк эл каршы болсо, аны да ачпайбыз. Жетим тоо маселе боюнча Кытайдын элчилиги сизге кирип чыккандан кийин эле эртеси күнү айтып баштадыңар. Жетим тоону Кытайлар менен иштетебиз, руда боюнча жеткиребиз, четинен каршыдан кутулабыз деп бир нече чоң жолугуштардан калың элдин астында айттыңар. Бүгүн эми жетим тоону козгобой эле коелучу, иштетпесең иштетпей деле коебуз деп айтып турасыңар. Бүгүн эле вице-премьер Максат Мамутканов айтып чыкпады, жетим тоону биз иштетебиз, иштетиш керек деп. Мен айтат элем, жетим тоону баштаганыңар бул баягы Максим Бакиевдин долбоорун ишке ашыруу максаты. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баягы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыман экөө эки жерге туруп калыптыр. Ничего себе, братишка. Эми чында эле эл күлгөндөй эле жооп болгон экен. Аргасынан күлөсүң. 21 октябрда эки кудасын дайындаптыр. 21 октябрда шаар тынч болуп, туруктуу кырдаал түзүлүп, Жээнбеков кызматтан кетип, өкмөт башчылыкты дагы, президенттин милдетин дагы аткарган Садыр Жапаров болуп, эки тизгин бир шылыр колунда болчу. Кудалары ушунта эле элди тынчта турган ушундай аброю бийик, элди ичинде кадыр баркы сиңген адамдар бар. Каймазаров Таштанбек десеңер, андай эле иш тааныбайт экен. ГПУна деле ал мамлекеттин деңгээлинде бир саясий же болсо бир экономикалык ошол кыска мөөнөттө бир маселени чечип кете турган деле кызмат эмес. Эми элдин астына айтып, элди ушу кырдаалды
туруктуу кылыш үчүн, элди тынчыш үчүн, банктардан акча чыгып кетпеш үчүн аргасынан ошо 2 кудамды койдум дейт. Банк менен ГП унаанын кандай тиешеси бар? Чын деле мындай калың элдин астында дагы ушундай жалган сөз айтканда аргасы күлөт экенсиң. Мына талапкердин фонд ачылганына бир айга жакын чукулдап калды. Бүт бары, расходтун бары элден келип атат. Карапайым калктан келип атат мынакей. Пенсионерлерден келип атат. Пенсиясын көтөрүп келип тапшырып атат деп атат. Мына ушул балага жардам береличи деп. Менин расходумду мына сиздер элдер көтөрүп атасыздар. Мына областтарда момундай плакаттар турат. Аларды да ошо эл көтөрүп атат өзү. Ушул жанатан бери ушул артында кыздар турса өзүмдү ыңгай сезет экенмин. Буттарыңар талды го кыздар. 3 саат 4 сааттап жана чилдеде кантип турушат билбейм. Жыгылып кал электе мындай кичине отуруп эс алгачы. Рахмат кыздар. Эми шайлоо фондумду карапайым эл пенсионерлер акчаларын которуп толуп атат дегенге дагы мен күлбөгөнгө бир аргасыз болот экенсиң. Кыргызстандын пенсионерлеринин алган акчасын кызыгып сурап көрсөңүздөр. 4-5 миң сомдон алган пенсионерлер 20 миң адам которуш керек. 60 миллион сом чогулуш үчүн. Биринчиден, экинчиден эртеси күнү эле жанагы маалыматтын баары ачыкка чыкты. Кытай фирмасы Хоер 1 миллион сом которгон экен. Максим Бакиевдин достору 5 миллион сом которгон экен. Ушул Кытай компаниясы кайсы Кыргызстандын пенсионерине таандык компания болду экен? Ошону бир жооп берип койсоңор. Жунус уулу Адыл дейт. От Кытайлыктан келген депутат экен дейт. Бул бала мына маалыматты жооп берип айтып коюшум керек. 30 жылдан бери ушу жерде жашайт мына. Жунус уулу Адыл боюнча аны кыргыздын жараны деп эле биз айтканбыз, бирок ошо Кытайда төрөлүп, Кытайда өсүп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, ошол Кытайдын ошол учурда губернатордун кызына үйлөнгөн экен. Кийин мына бүгүнкү учурда өзүнүн бир тууган карындашынын күйөөсү, күйөө баласы Дилшат губернатор экен. Ооба, менин кайнатам губернатор болгон. 40 жыл мурун 80-жылдарда губернатор болуп иштеген, биз той кылып 1 жылдан кийин өтүп кеткен. Ошо Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда губернатор болгон. Азыр меники менин Салтанат деген карындашымдын күйөөсү ошо губернатор болуп иштейт. Кытай мамлекети бул коммунисттик партия башкарган мамлекет. Көп ыкмалары, системасы бул урап калган Союз мамлекетинин системасынын баары сакталып калган. Союз доорунда эгерде мамлекеттен тышкары жашаган бир тууганың болсо, эч убакта Союз учурунда кызматтан көтөрө алчу эмессиң. Анткени бул мамлекет үчүн бир тобокелчилик жараткан жагдай болчу. Кытайда дагы эгерде мамлекет тарабынан уруксаты жок чыгып кетсе, эгерде карым катнашы атайын кызматтар менен сакталбай турган болсо, эч убакта сыртка чыгып кеткен Жунус уулу Адылдын бир тууган кээ баласын Кытайда губернатор кылып чоң кызматка дайындамак эмес. Атам дайыма айтчу, биз 6 бала тарбиялап өстүрдүм. Ошо араңардын бирөөңөр болсо да Кыргызстанга барып жашасаңар болот эле, ата бабаларынын жанында башына барып жоктоп дегендей. Деп айтчу, ошо осуятты мен аткардымбы, же пешанамга ушундай жазылдыбы? Мен Кыргызстанга 91-жылы майдын башында келгем келинчегим менен. 6 бир тууган, мындай туура 6 бир туугандын өзү гана Кыргызстанга кетип, 5 бир тууганы Кытайда калып атса, атасы Кытайда калып, атасын Кытайда сөөгү жашырып атса, демек Кытай менен байланышы тыкыз экенин бул ачыктан ачык көрүнүп турат. Урматтуу Садыр Нургожоевич, аны биз Кытайдын жараны деп айткан жокпуз. Кытайдын кызыкчылыгын коргогон адам деп айттык. Анткени анын атына катталган фирмалардын баары арты келип Кытайдын фирмасы болуп чыгып атат. Жыргалаң шахтасына дагы
Кытайларды алып келген экен. Ошолордун арты менен кыргыздар өмүр бою ошол жерде жыргалаңдын арты менен үй бүлөсүн багып келаткан адамдар жумуш жок калды. Аягы барып ал шахта өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотту. Ошол сиз айтып аткан Ибраимов көчөсүндөгү сиздердин офистагы ушул Кытай курулушчулар келип курган экен. Ошо ибаратты курганбыз. Куруп бирок менин атымда. Менин атымда жазылып турат. Анткени Кытайдан алып келдик, жумушчуларын алып келдик, материалдарын алып келдик дегендейчи. Демек, Жунус уулу Адыл Кыргызстанга жакшылык кылган адам, кыргыздарга жакшылык кылган адамбы, же болсо сиздердин жеке өзүңөргө жана Кытай мамлекетине жакшылык кылган адамбы? Буну мен ойлойм, мамлекеттик комиссия териштириш керек. Бул боюнча УКМКнын мурун иштеп кеткен кызматкерлери дагы 100% менин айткан сөзүмө ынанып, алар да айтып атат. Эгерде бунун байланышы болбой турган болсо, эч убакта губернатор кылып бунун күйөбасын дайындамаган эмести. Мына COVID-19 күчөп турган мезгилде дагы Кытай элчилиги тараткан гум жардам ушу Жунус уулу Адыл аркылуу таркатылган. Бул өзү Адыл Кытай элчилиги менен абдан тыгыз мамиледе иштешкенин белгиси. Бир нече жалгандарды мен ачык жокко чыгарып жооп бердим. Ал эми менин суроолорума жооп күтөм.